Бул жанагы Азамат Арапбаевдин Чаткалга туугандарына вертолет менен, эмчесинин вертолет менен барып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин вертолет менен барып учуп келгени азыр чуу жаратып, аны поликлиниканын журналисттери жазып чыгыптыр, башка журналисттер дагы жазыбынан чыгарыптыр. Мынакей Арапбаев өзгөчө кырдаал министрлигинин жакында алып келген жаңы вертолетун алып мынакей туугандарына учуп келиптир деп жазып атат. Бул эмне деген шумду? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жооп бергиле, бул кандайча мамлекеттик вертолетту жеке бизнесмен алып колдонуп жүрөт деп атат. Анан эми аны болсо чыгарып коюптур. Ызычуу эле болот, ызычуу тим эле Кудай урбадыбы деп эмнени гана жазып атат, эмнени гана жазып атат. Коррупция деп министр кетсин дегендер да болот. Таң калам Кудай. Ушул аябай жакшы мисал, аябай жакшы өрнөк. Айта кетиш керек да. Биринчиден, мен ушу журналисттерге кайрылам. Эми поликлиниканын журналисттери, урматтуу журналисттер, силер мындай адистерсиңер да. Эми поликлиника менимче мындай жанагы желтый издание эмес, ушак айкын гезит эмес. Силер мындай абройлуу журналисттер деп айтып келет да. Кичине мындай ойлонсоңуздар болмок да, тереңирээк. Эгерде ушул маселени жазарда тереңирээк ойлонуп, анан ар жак бер жак авиацияны түшүнгөн адамдардан сурасаңыздар эле сиздерге муну чоо жайын түшүндүрүп коймок. Эми силер сурап жөн эле алып эле ошол эки мынакей биздин маалымат боюнча учуп келиптир, мынакей такталды деп эле чыгып жазып атасыздар. Ошол боюнча мен түшүндүрмө берип кетейин. Мен жөн жерден эле айткан жерим жок, кайрылган жерим жок. Өзүңүздөр билесиздер. 2 жыл Бишкекте Манас аэропортунда директор болуп иштегем. Маалыматым бар. Авиациядан алыс адам эмесмин. Азыр дагы альпинизм боюнча алек болуп жүрүп, вертолетко абдан жакын адаммын да. Бул вертолет боюнча дагы көп жазып келем. Туугандар, мындай нерсе да. Вертолет боюнча деги авиация боюнча. Эгерде мисалы мен бир мисал менен айтып келейин. Бизде машина уна мисалы айдалбай көпкө турса, же базардан сатканда дагы биз минтип сатабыз го. Ой, аял киши эле айдап тур, үйүнөн жумушка чейин эле барып келиптир. Көп колдон болуптур. Жоксо кээде айтабыз го, ой, жылы тетиги болгону менен сарайда эле масла бойдон жата берген экен, эч ким тийбептир деп анан базарда дагы жоболсо, муну чал айдаптыр. Үйүнө барып эле анан кайра жумушуна барыш экен, башка эч жака барчу эмес экен, колдончу эмес экен деп айтып анан сатабыз го. Биздин аң сезимибиз ошол эке көнүп калганда, уна техника көп колдон болсо, анда бул жакшы ойдон турат деп. Авиация таптакырынан башкача, туугандар, таптакырынан башкача. Эмне үчүн авиация жердеги транспортко караганда бул коопсуз. Эмне үчүн жердеги транспортто көп адам кырылат, авиацияда бир чанда бир жакта бир самолет куласа жер жүзүндө, ошону дүң кылып чыгарышат. Себеби жөн эле. Авиациянын коопсуз болгондугунун себеби бир эле да. Авиацияда тетиктер жанагы бизде машинада ходовой калдырап калса, кой алмаштырыш керек, бул износ болуп калды деп алмашылбайт. Авиацияда тетиктер мөөнөт менен алмашылат. Мисалы, бир авиацияда могу тетиктин мөөнөтү бар. Бул жаңы тетикти салып койдум да, ошол жерге бир запчасти салып койдум. Ошондон баштап мөөнөтү кетет. Бул колдондубу вертолет, самолет колдонгон жокпу, учтубу, учкан жокпу, мөөнөтү келгенде муну алып салып чыгарыш керек. Бул колдонулбайт. Ошо салгандан бери мөөнөтүнө чейин эч кыймылдабай турса дагы, жарандык авиацияда атайын көзөмөл органы бар, келип туруп муну алдырып салат, алып алмаш бул тетикти. Алмашпасаң учпайсың деп учурбай коет. Ошондуктан булардын тетиктери мөөнөтү менен эле алмашып, колдонулбай мөөнөтү менен эле алмашып туруш керек. Эми туугандар, мындай авиацияны ÖKM алгандан кийин туугандар иштетиш керек. Ошон үчүн ÖKM жаңы вертолет келгенде, булар жаңы вертолеттун баасы, колдонуп турган баасы, уча турган 1 сааты $2300 деп жарыялап рекламада кылышкан. Учкула, жергиликтүү байлар акчасы барлар учкула, тетигил чет элдиктер учкула, башка бир уюмдар учкула деп булар реклама кылган. Туугандар, ÖKMдин вертолету кайра учуш керек. Учпай токтоп тура берсе, жанагы тетиктери булар бюджеттен алып алмаштыра берет. Бюджет демек биздин сиз экөөбүздүн акчабыздан алмашат. Туугандар, булар кайра учуруш керек. Арапбаевди, башкаларды, бизнесмендерди кол чаап, реклама кылып, учкула айланайын деш керек. Вертолет токтобош керек.
Вертолетту өзгөчө кырдаалдар үчүн деле коюп койсо, анда булар эмне күнүгө өлкөдө Кудай анын жүзүнө нар кылсын кырдаал болбосо булар эмне учуп тегеренип жүрө беришеби, кырдаал издеп жүрө беришеби. Туугандар, вертолет токтоп тура берет да. Вертолет токтоп тура бергенде мунун тетиктери кете берет, туугандар. Биз кайра Арапаевге окшогон биздин байларыбыз көп болуп, ошол вертолетту колдонуп, булар ошол жана тетиктерди гана алмаштырбастан киреше алса экен дешибиз керек, туугандар. Биз ошону ойлонушубуз керек да. Бизден начар жашаган, бизге окшогон аймагы бар, бизге окшогон тоолуу Непалда бүгүнкү күндө 437 вертолет бар экен. 437 вертолет бар экен. Эми жеке жактагы мамлекеттикин башка кошкондо, баарын кошкондо 437. Мен жылдын аягында барганда 404 болчу. Бул жылы жана Манаслоого барганда 437 болуп кетти. Ал жерде вертолетту тынбай эле таксиде эле, маршруткада эле мамлекеттикин дагы ушинтип акчага колдонуп атышат. Жеке жактагы ошол менен жанталашып колдонуп атышат. Ал жерде вертолет, авиация ушинтип өнүгүп атат, туугандар. Эмне үчүн мисалы жанагы Air Manasга окшогон, же болбосо башка тиги Түрк аба жолдоруна окшогон же башка компаниялар баягы улам аба бузулганда эле тиги самолету кечип калып атат, тинип калат. Себептен булардын учактары токтобойт, келип конот, конгондо эле башка кишилер салат, кайра учуп кетет. Көрдүңүздөрбү? Жанагы конгондо капитандар, стюардесселер түшүп эс алганы кетет, а башка стюардесселер ошол эле самолетко отурушат, учкан бойдон кетет. Канча самолет асманда жүрсө, ошончо киреше көп алып келет. Вертолет канча асманда жүрсө, ошончо киреше көп алып келет. А силер болсо учкандарды чыгарып алып, мынакей коррупция болду, ит болду, куш болду деп чыгарып атасыңар. Вертолеттон учканы бул машинеде эмес тээп кетүү. Вертолеттун ар бир учканын текшерип көрүп турса болот. Аны жашыра албайсың. Ошондуктан ÖKM мындан ушул жеринен коррупция кыла албайт. Ар бир учкандын баары белгилүү, каяка учканы, каяка келген. Керек болсо президенттин учкандарын көрүп атпайсыздарбы? Жанагы тиги Американын, АКШнын жанагы спикери тиги Тайванга учуп бараткан түмүлө секундына чейин көрүп атпадыкпы? Качан учуп барат деп. Буларды жашыра албайсың. Ошондуктан